Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер, amansыздар. Sizler менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 9 март ишемби. Дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, көңүлдүү, жакшы улансын туугандар. Бүгүн дагы атайын биздин мекендештер үчүн, Москвада иштеп жүргөн, Россияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн, айрыкча такси жамаатында иштегендер үчүн жакшы жаңылыгыбыз бар. Андыктан бирден лайкты басып туугандар, каналга катталып кетиңиздер. Биздин катталуучулар 608 миңден ашып калдык. Яндекс Такси снизит комиссию для водителей при высоком спросе деп тастан жаңылык чыкты. Ушул жаңылыкты сиздерге кыскача кыргыз тилинде түшүндүрө кетейин. Эгерде суроо талап жогору болсо, Яндекс Такси айдоочулар үчүн комиссияны азайтат. Компаниянын айтымында бул айдоочуларга кошумча киреше алып келип, буйрутмалардын саны бир нече эсеге көбөйгөн маалда кезекке бат-баттан турууга түрткү берет. Яндекс Такси таксиге буйрутмалардын саны жеткиликтүү айдоочулардын санынан бир нече эсе ашып кеткенде айдоочулар үчүн комиссияны азайтат. Бул тууралуу компания билдирди. Яндекс Такси таксиге буйрутмалардын саны жеткиликтүү айдоочулардын санынан көп эсе ашып кеткенде айдоочулардын пайдасына комиссиясынын бир бөлүгүнөн баш тартат. Бул айдоочуларды кошумча киреше менен камсыз кылып, буйрутмалардын саны бир нече эсе көбөйөт. Айдоочулардын жетишсиз болгон маалда тез кезекке туруп, ошол иш учурунда бири-бирине түрткү берет деп айтылат билдирүүдө. Мындай кызматты туугандар айрыкча баягы кар жааганда бир катар сынап көрүштү. Себеби кар жааганда көптөгөн айдоочулардан арыздар түшкөн. Арыздоолордун натыйжасында баягы айрыкча таксилер жакшы билет, карда жол узарат, акырын жүрөт, көп жерде авария ДТПлар көп болот, анан карда жүрүш кыйын болот, заказдардын убактысы узарат. Ошого жараша баягы Яндекс Таксиден комиссиясыны түшүргөнү көптөгөн суроо талаптар, сунуштар, арыздоолор түшкөн да. Ошонун натыйжасында именно ошол спрос көп маалда алар өзүнүн комиссиясын азайтып, жумушка чыккан шопурларды, таксисттерди көбүрөөк акча таап калсын деген мааниде өздөрүнүн комиссиясын азайткан. Ушундай тажрыйбалар эми буюрса күндөн күнгө көбөйөт деген. Эгерде спрос көбөйгөн болсо, булар дагы көбөйөт. Бул дегени биздин таксист мекендештердин айлык акысы, кызмат акысы көбөйөт дегенди билдирет. Азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү, такси кызматында почти 80% кыргыздар биздин мекендештер такси кызматында иштешет. Негизи эле Яндекс Таксинин проценттер азайышы боюнча биз өткөндө видео дагы чыгарып кеткенбиз. Бул өтө жакшы жаңылык. Негизи эле эгерде процент азайган болсо, анда биздин өзүбүздүн мекендештердин иш айлыгы, кызмат акысы көтөрүлөт деген ишеничтебиз. Андыктан ушундай жакшы жаңылыктарга бирден лайк басып, группалар менен, айрыкча такси группалар менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Анан туугандар, Кыргызстандан биздин WhatsApp группага, баягы Москва Telegram группага, выдворениядан, черный списоктон кантип чыгабыз, кандай кылабыз деген суроолорду туугандар. Юристтердин номерин дайыма коюп келем, ошол юристтерге кайрылыңыздар, билген адамдарга кайрылыңыздар, ошолор менен иштеши ошолор чечет. Бөтөн жерде документтерди тактап, мыйзамдарды сактап, дайыма өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар. Таза регистрация керек болгон болсо 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жардам беришет. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым өзү сактасын туугандар. Келе жаткан орозо майрамыңыздар, орозо айыңыздар кут болсун. Ар бирибиздин туткан орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Буйруса эртең түнү тарабы окулат. Тарабыдан кийин ошол түнү таңга маал, дүйшөмбүгө таңга маал буйруса орозо тутканы урунабыз. Бардыгыңыздарга ден соолукта, жакшылыкта орозону тутуп алыш Аллахым насип этсин. Туугандар, Москва дайыма элдин кызматында, андыктан дайыма жакшылыктарда көрүшөлү, үй бүлөңүздөр менен жакшылыкта жүрүңүздөр. Ар бириңиздерге үй насип этсин, мекенге эсен-аман баарыбыз кайтыш насип этсин. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.